сураганың, тилегенің, эмнең барбы? Алла райымдылыгы. Ошон үчүн Алланын райымынан үмүт үзбөйүн. Куранда Алла Таала айткан: "Я айюхаллазина аману ла тaqnatu мин рахматилла". Эй имандуулар, силер Алланын райымынан үмүт үзбөгүлө. Үмүт үзбөгүлө. Сыноо келет, кетет. Ал сыноо бизди жыгытыш үчүн, сындырыш үчүн келбейт. Бизди түздөш үчүн, оңдош үчүн, бекемдеш үчүн, өстүрүш үчүн келет. Кандай сыноо болбосун, Аллага жакындатыш үчүн келет. Алладан сыноо, кыйынчылык тилебеш керек. Бирок башка келип калса, чочубаш керек. Мына ошо Алла Тааланын райын караңыздар. Мына унутпашыбыз керек экен да. Алла инна рахмати тагрибу гадаби галабат гадаби бир риваятта. Инна рахмати сабакат гадаби сабакат рахмати гадаби. Бардык хадистерде келет. Бухари, Муслим, чекелеп. Я Рабби. Бухари, Муслимде дагы келет. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят бар. Айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мындай деп айткан уккам. Жаалаллаху рахма миата жуз. Алла Таала райымдуулукту 100 бөлүккө бөлдү. Фа амсака индаху 99. Өзүнүн алдында Алла Таала 99-ун алып калды дагы. Ва анзала фил ард жуз'ан вахидан. Жер бетине ошол 100 райымдуулуктун бир эле бөлүгүн түшүрдү. Фа мин заликал жуз татарахмул халаиq. Ошол бир бөлүгүнөн бүт калайык калк бири-бирине райымдуулук кылат. Hatta tarfa dagba hafiraha an waladiha khashyatan tusiba. Тек даже улоо бар го, ат, уй, тө, го, эчки бардыгын ушулар өзүнүн баласын тебелеп албайын деп путун кичине көтөрүп этияттайт да. Мейли ушул дагы Алланын райымдуулугун баягы бир бөлүгүнүн бир дагы какой-то часть бөлүкчөсү да. Караңыз. Мышык баласына райымдуулук кылып атса, ит баласына райымдуулук кылып атса, мейли ошону көрсөңүз билип коюңуз, Алланын райымдуулугунун бир бөлүгүнүн ичиндеги бөлүк. Эне балага канча райымдуу? Бир туугандар, машалла. Достор, улуулар кичилөргө, тирүлөр өлүктөргө, я инсандар айвандарга карап туруп, көчөдө калган, же суукта калып, жамгырда калып калган жөжөлөргө райымыңыз келип кетет го. Булардын бардыгы ошол Алла субханаху ва таала райымдуулукту 100 бөлүккө бөлдү дейт. 99-ун өзүнө кармап туруп, бирөөнү түшүрдү. Жер бетине бардык калайык калк, жандыктын бардыгы бири-бирине райым кылат ошодон. 99-ун эмне кылат экен? 99 ким ла иляха иллаллах деп эле барса Алланын алдына ошого буйрат экен. Алла субханаху ва таала ошого. Алланын райымы жакшы түшүнүп алайлы. 100 бөлүккө бөлүнүп 101 болбой калбайт. Алланын райымы чексиз. Илими чексиз, кудурети чексиз болгондой, Алланын райымы чексиз. Просто сизге, бизге түшүнүккө Алла субханаху ва таала түшүндүрүш үчүн Алла Тааланын канча райымы бар, ошонун канчасы бу жерде 99-га бөлүп койду. Атак Алла субханаху ва тааланын райымы чексиз. Салман Фариси разияллаху анху айтат, Муслим шарифте риваят бар, пайгамбарыбыз мындай дейт: "Инналлаха халака яума халака самавати вал ард миата рахма". Алла Таала жер менен асманды жаратканда 100 райымдуулукту Алла Таалам жараткан. Куллу рахматин тибақу ма байна самай вал ард. Ар бир райымдуулук бар го, жер менен асманды жаап калат экен. 100 райымдуулук дейт. Бир райымдуулугу жер менен асман пустой калбайт. Полный жаап, толуп кетет. Бир райымдуулугу. Фажаала минха фил ард рахматан. Ошолордон бирин жерге Алла Таала. Фабиха та'тифул валида ала валадиха. Эне аттуунун бардыгы, инсан болсун, жин болсун, мейли айвандар болсун, жандыктар болсун, канаттуулар болсун, энеси баласына, бөбөгүнө, өзүнө ошол райымдуулугу жараткан Алла субханаху ва тааланын
ошол 100дөн 1 экен да. 100дөн 1. 1 бөлүгүндөгү. Качан кыямат күнү болгондо файдакана йомул кыяма акмалаха бихади рахма. Алла Таалам кыямат күнү 99-у кошуп, азыркы 1ди кошуп 100 кылып толук кылып коет деген. Allah Taala'nın rayımdığının kengdigi, geçirimdүүлүгүнүн kengdigi, toobанын эшигин пенделер үчүн ачканы жана күнөөлөрү канча чоң болуп кетпесин, Allah Subhanahu wa Ta'ala бардык күнөөлөрүн кечире турганы тууралуу Кур'анда мындай дейт. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah. Өз жандарына зулумду кылган мен пенделерим, силер Алланын райымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлөр. Алланын райымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлөр. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Шек күмөнсүз Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Алла Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хуал ғафур рахим. Анткени ал өзү кечирүүчү райымдуу. Ва анибу ила роббикум. Силер өз робуңарга кайткыла, моюн сунгула. Ва аслиму лаху мин qabla ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Ага баш ийгиле. Ушундай азап силерге келип калаардан мурда соң силерге жардам берилбей калбасын. Ошо күндөн тартып, ошо күнгө чейин силер Алла Таалага кайтып, моюн сунуп, Аллага баш ийип калгыла деп атат да туугандар.